Камчыек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев депутаттык мандатын тапшырды. Жалалабад шаардык кеңешине Ата журт Кыргызстан партиясынан депутат болуп шайланган Таймураз Ташиев мандатын тапшырды. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынан билдирди. Маалыматка ылайык, мандатын тапшыруу боюнча аймактык шайлоо комиссиясына арыз жазган. Мандатын тапшыруу себебин Таймураз Ташиев өзү ачыктаган жок жана арыз жазганын бышыктады. Ал УКМКнын төрагасы Камчыек Ташиевдин уулу буга чейин ишкердик менен алектенип келген. 55 тонна un, 14 тонна күрүч, 7 тонна макарон Ауганстандагы кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилди. Ауганстандын Улуу жана Кичи Памиринде жашаган этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилди. Бул туурасында президенттик аппараттын маалымат кызматынан кабарлашат. Белгилүү болгондой, памирлик кыргыздар бийик тоолуу, катаал табигый климаттык шартта жашашат жана бул жерге суук, дээрлик эрте түшөт. Памирлик кыргыздар үчүн 55 тонна un, 14 тонна күрүч, 7 тонна макарон, 4000 литр өсүмдүк майы, 5 тонна туз, 10 тонна кум шекер сатып алынган. Бул кыш мезгилинде азык-түлүк менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Азыркы учурда гуманитардык жүк белгиленген жерге жеткирилип, памирлик кыргыздарга бөлүштүрүлдү дешет мекемеден. Кыргызстандык Алибек Осмонов Норвегияда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медальга ээ болду. Ал беттештерин 3 октябрда 65 килограммга чейинки салмакта баштаган. Осмонов 1:16 финалдык баскычтан баштап Франция, Бразилия, Украинанын спортчуларын 3 ирет катары менен утуп, жарым финалга чыккан. Финалга чыгуу үчүн болгон беттеште кыргызстандык, ирандык спортчуга утулуп калган. 4 октябрда Осмонов польшалык спортчу менен коло медаль үчүн болгон беттеште кармашты. Кыргызстандык 4-1 эсебинде жеңип, коло медальга ээ болду. Бул медаль турнирде Кыргызстан үчүн биринчи болду. Мурас Ордо конушунда 1 жашар бала дааратканага түшүп чарчап калды. 1-Май районундагы Мурас Ордо конушунун 7-көчөсүнүн турак үйдүн ажатканасына 2020-жылы туулган наристе түшүп кеткен. Ал жерге 5 куткаруучу тартылып, алар жеткенге чейин тургундар каза болгон баланы чыгарып алышкан.